Олого чыгат. Алып баруучу мотиватор Залема Игамберди. Аракеттен жазбайлы, жакшы кадам таштайлы дейт. Кандай сону чыктандырган сөздөр, кандай аракеттен жазбашыбыз керек, кандай кадамдарды ташташыбыз керек. Мына бүгүн ушул сөздүн алкагында эле биз маек курабыз. Бүгүнкү биздин темабыз жеке өнүгүү деген теманын алкагында маек болот. Сиздер тыңдап жатканыңыздар Мен жана жашоо уктуруусу, ал эми алып барган мен Зарема Игамбердиева. Жеке өнүккөн адамдын жашоосу кандай болот? Адам эмне үчүн жекече өнүгүш керек? Бул адамдын жашоосунда кандай ийгиликтерди жаратат? Жана жеке өнүкпөгөн адам кандай болот? Жеке өнүгүү үчүн адам эң алгач кандай кадамдарды ташташ керек? Жеке өнүгүүгө адамга эмне тоскоолдук кылып жатат? Мына ушундай толтура суроолордун алкагында бүгүн биз бүгүнкү күндө жеке өнүгүп келе жаткан, коомго эң сонун салым кошуп келе жаткан биздин мыкты мырза конокто. Биздин коногубуз филолог, 10 китептин автору, чечендик өнөр жана жеке бренд боюнча алгачкы бизнес тренер Исмайлов Чыңгыз бүгүн конокко келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Атайын бизге ушул убакыт бөлүп бергениңиз үчүн рахмат. Көптөн бери сиздин негизи 1 жыл мурун эле YouTube каналдан көрүп аябай кээ бир адамдар менен бөлүшкөн ойлоруңузду, жакшы багыт көрсөткөнүңүздү аябай көрүп, кубанып, сыймыктанып жүргөнбүз. Ушундай биздин мырзаларыбыз көп боло берсин деп. Анан Instagram баракчаңыздан да көрүп келатабыз. Аябай өзүңүздүн мыкты сабактарыңызды жана оратордук чеберчилик боюнча, бизнес тренер боюнча негизи эле карап отурсак, жалаң адам жеке өнүгүүгө келип такалат экен да. Эң жакшы, демек сиз буну бекер баштаган жоксуз да. Кандайдыр бир нерсе түрткү болду, ошон үчүн эң алгач эле эгер адам жеке өнүгүш үчүн эң алгач ал кандай кадамдарды жасоо керек? Негизи эле мен баштаганда Славянский университетте 2-курс окуп жүргөндө бир нерсени байкадым да. Көп адамдар таланттуу болот экен. Аны Алла Таала ар бир адамды көрсө таланттуу кылып эле жаратат экен да. Бирок ошол талантын чыгара албай, элдерге көрсөтө албай, ойлогон оюн сүйлөй албай, кыйналып өтүп кетиши мүмкүн экен. Ошон үчүн бул адамдардын талантын кантип сыртка чыгарса болот, кантип бул эркин жашаса болот деп карап көрсөм, ошого ораторский искусство деген сабагы үйрөтөт экен. Ал Запад, жанагы Америка, өнүккөн өлкөлөрдө бүт эле как предмет катары кирет экен. Биздин Кыргызстанда жок экен. Ошондо мен ойлодум, андан көрө кел биз студенттерди чогултайын дагы, алардын оюн, талантын эркин сыртка чыгарганга жардам берейин деп туруп баштаганбыз да. Ошондо мен ойлоп атам, ар бир адам өмүр бою, өмүр өткөнгө чейин өнүккөнгө бүт күчүн жумшаш керек да. Эмнеге дегенде жаратылышта бардык нерсе өсүш керек, гүлдөш керек, мөмөсүн бериш керек. Андан кийин мөмөсүн бербей калгандан кийин уже убакыты кетти деген сөз да. Эгерде ошол убакыт энергиясын өнүгүүгө коротпосо, анда ал деградация болот да. Ал уже коомго эч кандай пайдасы жок эле, уже мөмөсүн бербей, уже кереги жок болуп калат. Демек ошол адамдар, көп таланттуу адамдар, эгер ошончо таланты бар болсо дагы өздөрү жеке өнүгө албаса, ал талант басылып эле калат экен да, эч кандай жыйынтык бербей. Туура айтасыз. Бул талант бир урук сыяктуу да эле да. Ал сен урукту бапестеп, ага кам көрүп, тажрыйба топтоп, билим алып, кадимкидей ошону чыгарбасаң сыртка, анда ал ошол жерден эле чирип жок болот да. Мисалы үчүн 2 спортсмен деле машыгууну баштаса, бирөөсү таланттуу, бирөө бирок эмгекчил деп кой. Жана таланттуу өзүнүн талантына иштеп, кайдыгер карап, дисциплинасы жок, 5 жылдан кийин карасаң, ал уже орточо эле спортсмен болуп калат. Таланты жок, аябай эмгекчил, дисциплинасы күчтүү спортсмен кадимкидей чоң даражадагы спортсмен болуп чыгат да. Ал андан дагы жөндөмдүү боло баштайт экен да, андай. Жогору жакта дагы
сиз менен дагы жекече таанышканда бүгүнкү күндө сиз 10дон ашык китептин автору болуп келесиз жана жеке өнүгүү жаатында урматтуу угармандарыбыз онлайн жана оффлайн курстарды өтүп келет. Чоң компаниялардын негиздөөчүсү, эксперт, коомдук ишмер, жеке ишкерлер менен Чыңгыз Исмаилов бүгүн сабак алып келет экен. Эгер ушул теманын алкагында сиздердин сурооңуздар болсо же ой пикир калтырууну кааласаңыздар, анда биздин WhatsApp номер 0559 911 444 номерине жазсаңыздар болот. Чыңгыз мырза, сиздердин чыгарган китептериңизге көзүм түшүп калды. Анткени китептериңиздин аталышы эле канча адамды тартат да, бир эле сөз менен, 3 сөз менен мына жерде мисалы ийгиликти күтпө, аны жарат деп китеп жазган экенсиз. Ушул китеп аркылуу өзүңүздүн окурмандарыңызга эмне айткыңыз келет? Кантип ийгиликти күтпөй аны жаратса болот? Туура. Ар бир адам ошол сырттан бир нерсени күтүп отура берет да. Бирөө келип жардам берет, ата энем жардам берет, же мамлекет көрүп калат, же бай киши келип акча берет деп эле бүт эле чоң бир нерсени күтүп отуруп, өмүр бою күтүп өтүп кетиши мүмкүн. Бирок чоң ийгилик дайыма кичинекей ийгиликтен жаралат да. Сиз эч нерсени күтпөй эле кичинекей нерседен башташыңыз керек. Мисалы үчүн айтасыз, мен күн сайын эртең менен 20 отжимания кылам деп туруп, 3 ай тынбай 20дан отжимания кылсаңыз, 3 айдан кийин жакшы бир фигура болуп калат да сиздечи. Ошондой эле бул жакта деле ушундай. Бул өзүн жаратуу, да. Анан чоң жумуш, чоң ийгилик деле ушундай кичинекей бир жумуштан башталат да. Эч нерсени күтпөй эле жазай бересиз, анан ошол ишиңиз кадимкидей көзгө көрүнүктүү боло баштайт. Башка адамдар ушуга ишенсе болот экен деп анан сага сунуштарды бере баштайт да. Өзүң жашооңду башкара албасаң, дисциплинаң жок болсо, анда албетте сырттан дагы жардам келбейт. Туура айтасыз. Эгер адам өзүн жарата албаса, сырттан күткөн бекер экен да. Тилекке каршы бизде чындап эле өзүңүз айткандай кээде ким келип мен башыман сылап коет экен, ким мактап коет экен, ким мага жардам берсе анан өнүгөм деген ойго аябай басым кое алат экенбиз да. Азыр ушул суроонун алкагында деле сизге экинчи суроо бергим келип турат да. Негизи сиз дагы төрөлгөндө эле өнүгүп кеткен жоксуз да. Төрөлгөндө эле бир нерсени жаратып жиберген жоксуз. Өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп, кандайдыр бир жашоодо кандайдыр бир толкундар себеп болушу мүмкүн. Сиз өзүңүздү кантип жараттыңыз жана өзүңүздү жаратуу үчүн сиз өзүңүз тууралуу кандай ой жүгүртө баштаганда өнүгө баштадыңыз? Мен деле көп адамдардай болуп, убакытымды текке кетирчимин да. Ошо 11-класстарда мен каяка барып тапшырышым керек, жашоодо кандай орун табам деп билбей эле жүрчүмүн. Бирок ушул 11-классты бүткөндө американецтер келип, тайм менеджмент деген курсту өтүп жүрүшүптүр. Анан бул эмне экен деп ошол курска катышып калдым. Ал жактан убакыттын канчалык баалуу экенин, акчага да сатып ала албай чоң ресурс экенин ошол жерден түшүндүрүп берди да. Сен төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин кичинекей бөлүкчө бул сенин убакытың экен. Анан кой мен ушинтип эле жүрө бербей, ар бир мүнөтүмдү кадимкидей баалап бир нерсе жаратышым керек экен деп анан окуп баштадым, изилдей баштадым. Анан негизи эле биз карапайым үй бүлөдөнбүз да. Атам эрте каза болгон, апам жалгыз 2 баланы чоңойтtu. Дайыма изденчимин да, кантип биздин чоң үй бүлөнүн ичинен мен бир ийгилик жаратам. Кантип ушул биз каалаган буюмдарды өлкөлөргө барып саякаттап иши кылып 7 шээрлик жашай алабыз деп аябай көп изденчимин да. Анан карап көрсөм, мисалы үчүн эгерде сен жаш болсоң, эч ким сага ишенбейт, эч ким тиги келип партнер боло койбойт. Ошон үчүн кичинекей нерседен башташ керек экен. Мен кайсы бир багытты алып, ошол жерден мыкты боло алам деп өзүмө вопрос берип жүрүп, анан жанагы студенттерди көрүп, мына булар даже оюн айта албайт экен, булардын оюн айтканга жардам берейин деп аларга үйрөтүп атып эле, кийин бир депутат болом деген кандидат келип, сизден окусам болобу, баасы канча дегенде ошондо эле ойго келди да, көрсө бул адамдарга керек турбайбы, алар акча төлөгөнгө даяр турбайбы. Сизге чоң эшиктер ачыла баштаган турбайбы, кичинеден баштаганда. Сонун.
Анан ошентип ал адамдар аркылуу башка адамдар чыгат. Ошентип менин элге берген пайдам, жазган китебим, берген сабагым чындап эле чоң даражадагы адамдарга керек болду да. Менин билимим, тажрыйбам аларга керек, мага алардын акчасы жана связьтары керек да. Ошентип бири-бирине кошулуп отуруп анан ийгилик жаралды. Кандай сонун бардыгы ошо кичинеден башталганда, эгер чындап эле биз кичине нерсеге кайдыгер карап, дароо эле өзүбүздөн чоңду талап кылып, чоң кадам аттайм деп алсак, анда кийинки ийгиликтердин ачкычы бизге сырдуу бойдон калат экен да. Азыр бизге угармандарыбыздан суроо келген экен. Урматтуу Чыңгыз Исмаилов дейт, мисалы үчүн сиздин өнүгүү жолуңузга дейт кандай адамдар таасир калтыра алды дейт. Мен ошол тайм менеджменттерди окуп жүрүп, как раз ОРТ, подготовительный ОРТга сабакка барып жүргөм. Мен дагы университетке бюджетке өтүп калайын деп. Ошол жерде мен пятница сайын Блиц-инфо деген газетаны окучумун да. Ошол подготовительныйга барып Блиц-инфону ачсам, эң көп миллионерлерди жараткан китеп «Думай и богатей» Наполеон Хилл деп жазылып туруптур. Ошол китептин бир бөлүкчөсүн жазышыптыр гезиткечи. Мен ошол курстан окуп алып, тиги мугалим сүйлөп атканын укпай, бүт баш отум менен жанагы статьяга кирип кеттим да. Ошону окуп бүтүп анан деп дароо тиги китеп дүкөнгө барып, ошол «Думай и богатей» Наполеонду Хиллди сатып алып китебин окуп, анан ошондон кийин кичинекей жеке ишкерлик баштагам да. Жанагы типографияда, мисалы үчүн, визиткаларды басып чыгарат экен, бирок аларга заказ керек экен да. Сен барып ошол заказды адамдан таап туруп анан типографияга берсең, бирге бир иштейт экенсиң. Мисалы үчүн бир визитка 1 сомдон экен, сен заказды 2 сомдон алат экенсиң да. Ошентип 1000 заказ берсе эле сен үстүнөн 1000 сом иштейт экенсиң. Ошентип жанагы китеп мага түрткү болду да. Мен окуй берем дагы, тигил заказдарды деле параллельно чогулта берсем болот экен деп. Ошон үчүн мен азыркы бүт жазган китептерим практикага басым жасайт да. То есть анткени бүт мектеп, университет база, теория берип атат да. Бирок сен аны окуп, окумуштуу болуп кетишиң мүмкүн, бирок желательно ошол алган билимди сен жашоодо пайдаланышың керек да. Ошон үчүн дайыма убакытыңды кантип мен ушул алган билимимди элдерге пайда келтирип, өзүмө да пайда көрөм деп, ошонун үстүндө ойлонуш керек го деп ойлойм да. Ар бир китебим ошого да түрткү берет. Мына сенин моундай билимиң бар, тажрыйбаң бар, кантип ушуну элге сунуштай аласың, кантип ага пайда бере аласың, ошол жактан өзүң деле пайда көрсөң болот. Мына ушул жакка багытталган китеп да бүт эле. Сонун аябай жакшы. Азыр бул жерден карап отуруп, китептериңизди дагы карап атам. Кыялдан деген китепти жазып чыккан экенсиз. Негизи эле кыялсыз адам болбосо керек, бирок кандай кыялданышыбыз керек? Сиз бала кезиңизде кандай кыялдандыңыз эле? Ошол кыялдарыңыз бүгүнкү күндө реалдуулукту жаратып жатабы? Бул китепти жазууңузга эмне түрткү болду эле? Бул кыялдануу биздин жеке өнүгүүбүзгө кандай таасир бере алат? Негизи эле кыялданганда адам ушул ааламга биринчи жаратуусун чагылдырат экен да. Биз көрүп аткан ушул микрофон, компьютер бардыгы 2 жолу жаралган. Биринчи адамдын оюнда жаралат бардыгы, образ катары. Андан кийин бирөө окумуштуу ушуну жазап, реалдуу пайда болот да. Ошондой эле сиздин жашооңуз деле биринчи ойдон пайда болот, кыялыңызда. Андан кийин анан жашоого чагылдырылып, тартылып келет да. Ошондуктан эгерде сиз жашоом кандай болсо ошондой болду, же тагдырым ушундай жазылып калган десеңиз, анда сиздин жашооңуз сиз каалагандай болбой эле бир кызыктай болуп калат да. Эгерде сиз биринчи жаратуусун чөткө ойлонсоңуз, мына мен моундай үйдө жашайм, ушундай жумуш жасайм, мындай машина минип барам деп детально ойлонсоңуз, ошонун эң аз дегенде 90% аткарылат да. Неге дегенде мен бул кыялдан деген китепте кантип жазып калдым. Биз офистен офиске көчтүк да. Анан мүшөккө бүт кагаз китептерди салып коюп, көчүп жүрүп, бир кандайдыр бир үйдүн бир бөлүгүндө жатчы да. Анан ошол кагаздарды бир документ издеп атып, карасам жазыптырмын. Бир 5, 6, 7 жыл мурун.
Анан ошондо 50 максатым тизмесин жазып койуптурмун да. Анан карап көрсөм бир 98-99% аткарылыптыр да. Канча жылдын ичинде болуп атат ошо? 7 жылдын ичинде. Мен ушунчалык таң калдым да, карачы 7 жыл мурун ойго келбеген нерсенин баарын эле воляны берип туруп жазыптырмын дагы, 99% аткарылып атат. Демек дагы 50 максатымды жазышым керек экен деп дагы жазып койгом да. Ошон үчүн мен ар бир адамга айтат элем да, сен максатыңды жаз десем баардыгы өзүнчө эле ой ушинтип кантип эле болуп кетмек эле, жазып койсо эле аткарылмак эле деп ушинтип даже ошондон эринет да. Сен биринчи жазып көр, ошону ойлонуп уктап эртең менен турганда да болот деп анан акырын аракет кыла берсең, анан 2-3 жылдан кийин көрөсүң жыйынтыгын деп коем да. Кээ бирөө угуп көрөт, действительно аткарылды деп чыгат да. Ошондуктан кыял койгондо эч кандай мындай акчага чектелип же моундай связьтарым жок деп чектеп салбай эле, кадимкидей эле мындай болушунча жазыш керек да. Чоң рахмат. Азыр карап отурсам, Брайан Трейси дагы аябай көп айтып келет го, ушуну максат койгула, күнүгө жазгыла, максат койгула депчи. Эң сонун анан дагы бир ачуу чындыкты эске ала кетишибиз керек болуп атат да, Чыңгыз мырза. Анткени кээде ашыкча эле кыялданып алабызбы же кээ бир жомокторго ишенип алабызбы, бул жерде кандай акылмандуулук керек болот? Кээ бир адамдар ушундай мотивация берген, шыктандырган сөздөрдөн көңүлдөрү калууда да, анткени ал шыктандырбай жатат. Алардын берген мотивациясы булардын жашоосунда иштебей жатат да. Ошон үчүн кыялданган адам өзү кандай аракеттерди кылыш керек, кандай кыялдарга иштениш керек, кантип туура кыялдануу керек. Анан жанагындай укмуштарды убада берип атышпайбы азыр? Сен эгер ушуну 10 жолу кайталасаң, анан буну аткарсаң укмуш байып кетесең, болбосо эми ашыкча убадалар, ошол убадалар жашоосунда аткарылбагандан кийин 2 эсе көңүл чөгүүлөр болуп атат да, маанай чөгүп. Ушундай мотивацияларга кандай карайсыз? Анан канткенде биз туура кыялдана алабыз, кыялданган адам өзү кандай аракеттерди кылыш керек? Ошо мен да дайым айтам да, мына сиз 50 максат же 10 максат жаздыңыз да, ошону үстүртөн карасаңыз, кайсы бир максаты эң маанилүү акча булагын жаратуучу максат болот да. Ал максат дайыма өзүңдүн күчтүү тараптарыңа таянат. Мына мисалы үчүн сиз 10 максат жаздыңыз, бирөөсү жазылып турат, СТО ачып, жакшы моундай машиналарды оңдойм деп турасыз да. Ушунусу акча булак жаратуучу максат, СТОну ачуучу. Мен айтам да, эми ушул максатты кийинки баракка жаратып туруп, муну аткарыш үчүн кандай кадамдарды жасашым керек, кандай маселелерди чечишим керек дегенде анан действиялар пайда болот да. Аракеттер. Демек ыңгайлуу жерден жер табыш керек экен, анын уруксаат кагаздарын алыш керек экен, анан моундай боксторду коюш керек экен деп толтура пландарды жазат дагы, колунан келишинче по порядку аткарып баштайт. Ошондо сиз биринчи кыялыңызды жаздыңыз, анын ичинен эң акча булагын түзүүчү максатты тандадыңыз, анан кыймыл аракеттердин кадамын жаздыңыз дагы, жазай баштадыңыз да. Анан эч качан мындай мен дагы каршымын да, ошол алтын тоолорду үмүт берип, сен мындай кыла, анан диванда жатып ойлоно берсең ошонун баары болуп калат дегенден алысмын дагы. Анан кыска мөөнөттүн ичинде дагы эч нерсе болбойт да. Анткени ар бир нерсе элементарына дайыма пример кылам да, ошол үстөлдүн үстүндө нан пайда болуш үчүн эң аз дегенде 4-5 ай кетет экен да. Туура айтасыз. Элестетиңиз, аны дыйкан отургузуп канча караш керек, анан толтура операциянын аркасынан анан нан пайда болуп атат да. Ошондой эле сиз деле бир нерсени баштаганда эң аз дегенде 4-5 ай тынбай жасашыңыз керек да. Мисалы үчүн бизнес сатууну баштаганда, жыйынтык бермейинче, бардыгы мисалы үчүн бизнес жеке ишкерлик баштаганда биринчи айда эле прибыль көрөм деп ойлойт да. Дайыма 4-5 ай мен наоборот минуска кетип, пока ошол кардарларды топтомоюнча минуска кетүүгө даярмын деп башташ керек да. Вот ошондо анан туура стратегия болот. Азыр ушинтип айтып атсаңыз, мен да эстеп кеттим. Түмөнбай Колдошов агай эфирибизге келгенде да айтып атпайбы, спортсмендерди эң алгач жеңилгенге үйрөтөт экен депчи. Баягы жыгылганга, жеңилгенге үйрөткөн, ошону үйрөнгөндөр анан өздөрүн өнүктүрүп кете алат деген ой эсиме келип түштү да.
Азыр Чыңгыз мырза жеке өздөрүн өнүктүрүп кеткендер бар, жеке өзүм өнүккүм келет деген адамдар бар, ошол эле учурда мени бирөө келип өнүктүрүш керек дегендер бар. Жеке өзүн өнүктүрүп кеткен адамдардын абалы кандай болот? Эгер адам өзүн жеке өнүктүрбөй койсо кандай болот? Кандай деп ойлойсуз? Жеке өнүгүп аткан, ийгиликке аракет кылып аткан адамдар бүт эле адамдарга окшош да. Аны ойлош керек, бул супермен мунуку болот, бул какой-то бир особенный ошон үчүн болуп атат деп ойлобош керек. Биз эле кадимкидей эле адамдардайбыз да. Бизде деле коркуу сезимдер бар, сомнение деген бар, кыжалат бар, бир нерсеге ачуубуз келет. Бирок ошого карабай муну жазаш керек деп туруп анан жазайбыз да. Күнүмдүк жумушту кадимкидей эртең менен туруп алып кечке чейин иштейбиз. Ошон үчүн ар бир адам, жөнөкөй адам деле койм өзүмдүн жашоом өзүмдүн колумда деп жоопкерчиликти алыш керек дагы, эртең менен туруп кечке чейин иштеш керек да. Жакшы айттыңыз. Жанагы ошол учур болуп атканда адамда деле ар кандай сезимдер болуп турат да. Демек, адам коркунучту жеңип туруп анан ийгилик жаратам дебеш керек деген ойду айтып атасыз да, мен туура эле түшүндүмбү? Сиз туура эле түшүндүңүз. Бир гана коркунуч эмес, башка дагы нерселер бар да. Мисалы үчүн биз деле алдыда эмне турганын билбейбиз. Ооба да. Адамды эң биринчи ушу белгисиздик токтотот да. Мисалы үчүн жөнөкөй адамга мына моуну кылсаң, моундай ийгилик жаратасың десе, ал андай кылып көргөн эмес да. Ошон үчүн алдында белгисиздик. А биздин мээбиз бул караңгы коробканын ичинде турат, и бизди башкарып атат да. Бул жашоону жанагы көз менен, кулак менен, бул осязание менен түзүп, программа түзүп койгон да. Мына ушул сенин комфортный зонаң экен, ушундан чекке чыкпа. Эгерде чекче чыксаң, биз коркунуч күтүп атат бизди деп, дайыма белгисиздиктен алыстатып турат да. А биз дайыма жыйынтык кандай болот деп гарантиясын албай эле белгисиздикке кете беребиз да. Ошо жеке Белгисиз болгонуна карабай кадам таштайбыз. Анан ошондой адамдар анан бир ийгилик жаратат экен да. Кандай сонун урматтуу угармандарыбыз, караңыздарчы кандай сонун инструменттерди берип атат Чыңгыз мырза. Эгер ушул теманын алкагында жеке өнүккүңүздөр келип атса, жеке өнүгүүңүзгө эмне тоскоол болуп атса, жана эмнени жеңе албай жатсаңыздар, Чыңгыз Исмаилов агайды Instagram баракчасынан таба аласыз. Ошондой эле өзүңүздөрдүн да жеке сурооңуздар болсо же пикир калтырууну кааласаңыздар, анда биздин WhatsApp номер 0559 911 444 номерине жазыңыздар. Чыңгыз мырза азыр аябай жакшы айтып кетти. Кээ бир адамдар чындап эле мен коркунучту жеңгенде, тартынчактыкты жеңгенде анан иш жаратам деп жүрүп канча убактысын өткөрүп кетет. Бирок жок, бул бизди өзүбүздү алдаууга жатып калат. Анткени биз басып бараткан жолубузда коркунуч да болот, тынчсыздануу да болот. Ошол менен кошо бирге барганда анан гана жеңиш болот экен да. Чыңгыз мырза, негизи азыр сиздин жеке өнүгүп кеткенге чейинки жашооңуз, андан азыркы жашооңузда аябай эле чоң айырма бар да. Ошол жеке өнүккөн адамдын жашоосунда эң маанилүү эмне болуп калат экен? Жеке өнүккөн адам деп деле айтпайм. Эгерде адам өзүм жеке өнүктүм десе, ал токтойт дагы, анан артка кетет да. Анткени жаратылышта деле карасак, бир нерсе өсүп, кайдагы бир өсүп, гүлдөп, анан мөмөсүн берип баштап, анан кайдагы бир убакытта уже соолуп баштайт, анан жок болот да. Ошон үчүн мен өнүктүм же баарын билем десең, все уже сразу назад кетесиң да. Ошондуктан дайыма өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп, кандайдыр бир жаңы вызовдорду коюшубуз керек да. Мисалы үчүн бир ишти баштагандан кийин эле уже көзүң жетип калат да, деп системаны коесуң, кадимкидей энергия азаят да. Энергия жаңы максатка берилет экен да. Жаңы максатты аткарам дегенде анан энергияң көбөйөт да кадимкидей. Ошон үчүн дайыма максаттын аркасынан максатты коюп жашаш керек экен. Эң сонун жакшы айттыңыз. Мен билем деген адам токтоп калат дейт. Биздин билбегенибиз канча өмүрүбүздүн акырына чейин изденип жүрүп жашасак керек. Бирок аябай жакшы ойду айттыңыз. Чындап эле билем деген адам башка жаңы идеяларды жарата албай, аны аткара албай калат. Бирок негизи азыр ошо өнүгүп келатканда адамдар үчүн кандайдыр бир учурда кандайдыр бир башка ойлор, башка иштер баалуу болуп калса, адам өнүгүп келгенден кийин ком менен иштешип, аралаша баштаганда, өзүнүн артыкчылыктарын көрүп, элин арнай баштаганда эмне сиз үчүн баалуу болуп калды?
эң биринчи бир нерсени түшүндүм да, адам акырындан мындай таанылып баштаганда, башка адамдар анын сөзүн угуп баштаганда, бул өтө чоң жоопкерчилик экен да. Ар бир сөйлөгөн сөзүң, ар бир кыймыл аракетиң башка бир сенден жашыраак же адамдарга үлгү болуп калышы мүмкүн экен. Ошон үчүн сен өзүңдү түздөп кичине кой деп уже мындай жакшы адамдарга багыт бере турчу сөздөрдү сүйлөп, кыймыл аракет жасап аракет кылат экенсиң да. Анан экинчиден сен өзүңдүн гана кыргыз аудиториясы менен да чектелбешиң керек экен да. Анткени мен көп биздин артисттерди, ырчыларды жада башка бир окумуштууларды көрүп атам. Мына кыргыз аудиториясында ийгиликке жетет дагы, анан ой мен кыйраттым деп ханша же хан болуп отуруп алышат да. А мен ойлойм, биздин аудитория кичинекей эле, 7 миллион калкпыз. Ошон үчүн русскоязычный пространствага чыгыш керек. Же болбосо ошол казак элине чыгыш керек, же түрк элине чыгыш керек. Ошентип аудиторияңды кеңейте беришиң керек да. Бул учурда эң биздин үлгү бере турчу аябай чоң инсаныбыз Чыңгыз Айтматов бар да. Мен дайыма ушул адам менен сыймыктанам, анан мен дагы ушинтип башка тилдерге китептеримди которуп, ошол аудиторияга дагы таасирим тийгизе алган инсан болсом деп аракет кылып атам азырчы. Сонун жакшы из калтырайын деп аткан экенсиз да. Бара бара баягы баалуулуктар башкача бир чындап эле жөн эле жашагың келбей калат экен да. Анткени баягы өнүгүп өскөн адам үчүн кандайдыр бир жашоосундагы бир маңыз калтыруу, маңыздуу жашоо аябай маанилүү болуп калат да. Жөн эле күн өтпөстөн азыр бизде дагы суроо келген экен угармандарыбыздан. Чыңгыз мырза дейт, сиздин кандайдыр бир катачылыктардан чоң сабак алган учуруңуз болду беле дейт. Аябай жакшы суроо бериптир, анткени ар бир ийгиликке жаратып аткан адам катачылык сөзсүз түрдө кылат да. Мындай жөнөкөй адам менен ийгиликтүү адамдын каталарын санап көрсөң, ийгилик жараткан адам аябай 100 эсе, 1000 эсе көбүрөөк ката кетирген болот да. Анткени бул катачылык ийгиликтин бир бөлүгү да. Мисалы үчүн сиз 100 лампочка чыгарам десеңиз, экөөсү сынат. Эгер сиз фрукты сатып 100 алмаңыз болсо, экөөсү чирип кетет. То есть бул боло турган эле нерсе да. Ошон үчүн ким көбүрөөк бизнес аракеттерди жасаса, сөзсүз түрдө 4-5өсү болбой калган, минуска кеткен. Ошон үчүн мен дайыма өзүмдүн каталарыман аябай жакшы сабак алам. Мен дагы көп минуска кеткен убакыттарым болгон. Бирок ошондо өзүңдүн личный жанагы жеке характериңди же мүнөзүңдү өзүңө алып албай, то есть орусча айтканда мен неудачник экенмин деп токтоп калбай, мен бул кыймыл аракетимди туура эмес кылыптырмын, эми ушуну оңдоп туруп туура кылсам, демек ийгилик жаратат экенмин деп алдыга кете бериш керек экен да. Максаттуу кадам таштай бериш керек, Эң сонун азыр мен сизге суроо берейин деп аткам да, кантип максаттуу кадам таштап атканда өзүңүздү кантип шыктандырасыз десем, сиз жооп берип койдуңуз окшойт мен суроо бергенче эле. Бирок азыр мына жерде дагы бир китебиңизге көзүм түшүп турат, сөз чебери дейт. Анан эң ылдыйкы сөзүнө эң ылдый жагына бул кеп сүйлөгөн эмес, эп сүйлөгөн адам деп айта кеткен экенсиз да. Бул сөз чебери деген китебиңиз аркылуу элге эмне айткыңыз келди? Анткени жакшы сөздүн дагы, жаман сөздүн дагы таасири бар эмеспи? Биз канчалык сөз мындай сөз маданиятыбыз, өзүбүздүн маданиятыбызды канчалык өнүктүрүшүбүз керек? Ушул китебиңиз тууралуу биздин коомго эмне айткыңыз келет эле? Бир аз бөлүшө кетсеңиз. Ошо эң биринчи биз сүйлөгөндө адамга зыяныбыз тийбей, наоборот пайдабыз тийиш керек да, бул биринчиден. Экинчиден көп сүйлөбөй, конкреттүү бир маңызын дароо айтып сүйлөгөндү үйрөнүш керек да. Мисалы үчүн менин YouTube каналым бар, азыр 100дөн ашык видео сабактар бар, бекер эле. Бирок ар бир видео сабак 12 мүнөт, 15 мүнөт да. Эмнеге дегенде кээ бир бизнес тренерлердин видеосун карасаң, 1 саат, 2 саат болуп кеткен. Бирок маңызын монтип кичирейтип койсоң, бир 5 мүнөттүк болушу мүмкүн да. Ошон үчүн адамдардын да өмүрүн аяп, кичине убакытын аяп, мындай кыска бирок нуска сүйлөгөнгө аракет кылыш керек да. Ошон үчүн эң биринчиден зыян тийбешиң керек, экинчиден факт конкретный бир маңызын сүйлөп айтыш керек. Үчүнчүдөн дайыма адамга дем берип, багыт берип сүйлөш керек экен да. Анын минустарын издей бербей, мисалы үчүн бизде
азыр Instagram жакта бүт эле ушактарды чыгып сүйлөйт, комментарий жазса ошол кандайдыр кыйкымын таап алып ошону жазып герой сезет өзүнчү. Ошентпей бирөөнүн жакшы жагын көрсөк макташыбыз керек. Анан дайыма андан кандай бир өзүбүзгө сабак ала алабыз, ошол жагын караш керек да. Демек ошол башкалардын катасын көрүү бул өзүбүзгө сабак алуу да, жакшы айттыңыз. Башкалардын катасын көргөндө алардын кечке ошол катасын айтып сөз кыла бербестен алардын катасы аркылуу өзүбүз үйрөнүшүбүз керек экен да. Чыңгыз мырза, сиз карап отурсам ар тараптуу болуп атасыз да. Сөз чебери боюнча, китеп жазуу боюнча, жеке өнүгүү, ошондой эле бизнес жаатында дагы өзүңүздүн жеке тренинг сабактарыңызды өтүп келдиңиз. Негизи эле биздин кыргыз элибизде өзүңүз байкап келип атасыз, кол менен иштешип атасыз. Бизнеске болгон сабатыбыз канчалык деңгээлде экен? Эмнени байкадыңыз ушул нерседе? Негизи кыргыз элдерде мындай риск деп коет го, склонность к риску. Ошол аябай күчтүү да. То есть анткени бизде каныбызда ошол воин жашайт дагы, коркпой эле алдыга кете беребиз да. Бирок часто жасаган ишибизди мындай анализдебей туруп жаза алабыз да. Ошол жагыбыз бар. Ошон үчүн бүт жанагы сетевой маркетингди негиздегендер Кыргызстанга келип, анан ошол концепциясын тестировать этип көрүшөт экен да. Анткени биздикилер болот десе деле алдыга кете берет экен да. Анан ошонун аркасынан көп акча жоготушат. Ошон үчүн бизнес баштайм, анан жеке ишкерлик кылам же сетевой маркетингден карьера курам дегендер жакшы биринчи база, хотя бы ошол эң элементарный базаны үйрөнүп алып туруп анан иш кылса туура болот эле, акчасын мындай сактап калат эле дейм да. Анан кээ бирөө бар случайно, то есть удача деген да бар да. Бизнес жасап удача болушу мүмкүн, бирок ошол акчасын кармап кала албай, сактап кала албай, башка түшүнбөгөн дагы багыттарга салып ийет дагы кайра жоготуп отуруп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бизнести кадимкидей окуш керек. Демек ошондой чечимге барганда дагы бул акылмандуулук керек экен да, бизге. Рисктин кыргызча тормозу кандай болуп калды эле? Кечирим сурайм, бир аз таппай турам, бирок түшүндүңүздөр да. Урматтуу угармандарыбыздар, ооба биз кандайдыр бир кадамдарга барышыбыз керек коркпостон, бирок ал жерде да биз утулуп калбагыдай болуп акылмандуулук керек деген ойду айта кетти. Сизде ошол бизнес жаатында бул багытта өзүңүз жалгыз эмес, канча инсандардын өнүгүүсүнө, жашоосунда өзгөрүүсүнө себепчи болуп келатасыз да. Ошонун эң чоң бир ийгилигиңиз менен бөлүшө кетсеңиз. Негизи мен кээ бирөө бар ошол бизнести өзү жасабай туруп анан акыл айтышы мүмкүн да. Бирок андайлардан алыс болуш керек. Неге дегенде алыс нерсени жакын көрсөтөт, жакын нерсени алыс кылып көрсөтүп коет да. Андайдан өзүң эле залакасын тийгизет сага. Ошон үчүн мен 2012-жылдан баштап өзүм жеке ишкерлик жасадым да. Эң биринчи ошол 2012-жылы $500 менен эле офис ачып, сырткы жарнама, наружная реклама боюнча иш алып барып, андан ушул убакытка чейин 15тен ашык ар кандай бизнес проект жасап, азыр курулуш менен алектенип атабыз да. Анын дагы бизнес модель аябай жакшы. Эмнеге дегенде, мурун мен квартира жала менен курулуш компанияларынын квартираларын рассрочкага сатып жардам берип жүрүп, бир нерсени байкадым да. Көп элдер үй кура албай жүрөт экен, бирок дароо ошону куруп алганга да акчасы жетпейт экен да. Анан ипотекага алайын десе, процентный ставкасы чоң. Анан сөзсүз түрдө мамлекеттик кызматты иштеп, зарплатасы аябай жакшы болуш керек, официальный зарплатасы. Анан ошон үчүн көп адамдар үйгө жетпей жүрөт экен да. Анан ойлонуп атып, мындай чечимге келдик. Биз эгерде элдердин жери болсо үй салып беребиз, болгону 40%, 45% первоначальный взнос берет. Калганын акчасын биз өзүбүз вложение кылып үйүн салып берип коебуз. Тигил адам болсо 24 айга 5% бөлүп төлөй берет да. То есть без банка, без посредников түзмө-түз өзүбүз салып беребиз. Биздин компания менен договор түзөт. И все, анан ошол үйүнө кирип жашай берет дагы 24 айга остатогун бөлүп төлөйт. То есть элдерге да жакшы, биздин да жумушубуз кете берет. Ушундай бизнес менен азыр алектенип атабыз.
аябай жакшы турбайбы? Жана кредит алып канча бир оор пайыз менен төлөбөй, тиги жумушта канча жыл иштеш керек, анын айлык маянасына карабастан бул жактан аябай жакшы шарт түзүп берет экенсиздер да. Эң сонун ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Негизи мындайда, Чыңгыз мырза, бир жакшы иштерди жаратуу үчүн, коомдор менен иштешүү үчүн, кандайдыр бир жакшы из калтыруу үчүн сөзсүз эле бизге бир укмуш, бир атак даңк же баягы бийлик керек эмес да чынында. Бирок азыр карап отурсам, сиздин бренд башкаруучу деген китебиңизде дагы лидер бул бийликке ээ болгон эмес, башкаларды ынандырып дем берген адам деп аябай жакшы ойду толуктап кетипсиз да. Ушул китептин негизинде дагы биздин угармандарыбызга эмне айткыңыз келет, эмне кылыш керек, ошо кантип ынандырабыз, кантип дем беребиз? Ошол ар бир адам негизи лидер болсо болот экен. Биринчи кандайдыр бир багыттан көзгө көрүнүктүү жыйынтык жаратканда да. Мына мисал үчүн үй кожойкеси самсы бышырганды мыкты үйрөнүп алды деп кой. Ал 2 жыл практика кылып атып, эң мыкты, эң даамдуу самсы жасаганды үйрөнүп алды. Демек, башка үй кожойкелерге ушул самсы бышырыштан лидер боло алат да. Анткени өзү тажрыйбасынан бир рецепт ойлоп тапты, ошо менен бөлүшүп атат да. Аларга кадимкидей ынандыра алат. Демек, бул жакта деле бренд политика деп неге айттым? Ар бир политик бир орун жана бийликке келгенде кадимкидей өзү башынан өткөн проблеманы кантип кыска мөөнөттө эффективно чечсе болот. Мына ушу менен айтып, ынандырып лидер боло алат экен да. Ошон үчүн мен жанагы көп кандидаттарга, политикага келем деген саясатчыларга айтчумун да, бардыгынан эле эксперт боло бербе, бардыгын эле обещать этип сүйлөй бербе, конкретно бул узкий область алдагы ушул жактан кантип көйгөйдү чечсе болот айта бер депчи. Ошо менен анын кадыр баркка жетесиң деп. И действительно ушул жакшы иштеди да. Жакшы айттыңыз. Бир иштин маңызын майын чыгаруу экен да. Анан жана жогору жакта да айтып кетпедиңизби, кыялданып эле койбостон. Ал сиз демек кыялданып эле койбойт экенсиз да. Сиз жөн эле максат жазып койбойт экенсиз. Кайра ошол бир кыялыңызды карап, ошол кыялдарга жетүү үчүн, ошол максатка жетүү үчүн атайын дагы варианттарын жазып чыгат экенсиз да. Бул үчүн эмне кылышым керек, кандай кылышым керек деп, анан практика жүзүндө аткарып келет экенсиз. Практика бүгүнкү күндө практикада ошол бизнес тараптан, сөз чеберчилиги жактан, жеке өнүгүү жактан сиз менен иштешкен адамдардын кандайдыр бир ийгиликтери менен бөлүшүп кете аласызбы? Аябай эле көп адам, мына мисал үчүн бир ишти башташат, анан чото ушул иштен эч кандай ийгилик болбойт окшойт, мен башка сфераны издеп атам деп айтып баштайт. Мен айтам да, токтой тур. Мына азыр сен моундай кесиптин ээси болдуң. Миллиондогон адамдар сенин кесибиңе ээ болгусу келет. Бирок боло албайт, анткени уже убакыт өтүп кетти. Андан көрө сен ушул кесибиңди барктап, просто ушунун кандайдыр бир элдерге бир чоң көйгөйдү чечүүчү кандай бир сунуштарыңды бере аласың, ошону ойлон депчи. Анан мисалы үчүн ошентип менин сөзүмдү уккан адамдар, бирөөсү ошол архитектурадан ийгилик жаратты, бирөөсү конкретный бизнестен ийгилик жаратты, бирөөсү медицинадан ийгилик жаратты. Иши кылып, биздин окууларыбыздан өткөн же жөн эле тигил акысыз YouTube'дан видео сабактарымды көргөн адамдар миңдеген жакшы ийгиликтери бар да. Эң аз дегенде эле кирешесин 2 эсе көбөйтөт да. Эмнеге дегенде көп айтат да, экономдо ар бир тыйынды мындай 2 тыйын кыл депчи. А мен айтам да, жок, кое тур, сен антсең байбайсың. Сен азыр колуңда кандай жакшы бир билим тажрыйба турат, дагы бир дополнительный кошумча акча булагын түзүүнү ойлон. Мына мисал үчүн сен журналист экенсиң. Хорошо, анда сен кыргыз китептерин озвучка менен иштеп туруп YouTube канал ачып чыгарсаң, дагы бир киреше булак ачылат. То есть адамда көп мүмкүнчүлүк бар, бирок аны көрбөйт да. Кантип бир эле акча булагын карап алып, ошону экономдойм, чоем деп ойлой берет да. А сен тиги 2-3 саатыңды бөлүп туруп дагы бир акча булагын түзүп кой, всё, анан тиги жактан да келе баштайт да. Ошентип мен дайыма
адам дополнительно кыймыл аракет жасап дагы бир дополнительно ойлонуш керек деп ойлойм да. Жакшы, ошол сиздин сабактарыңызда мындай мырзалар дагы барбы? Өздөрүн өнүктүрүп келген. Көп, мисалы үчүн менин сабагымда ошо 50 на 50 экен да. Жарымысы аял кишилер, жарымысы мырзалар. Анан көп мырзалар мындай текеберирээк болот да. Ой, мен өзүм эле берем, анан мен өзүм эле кыйратам, анан деп эч кимди укпай. Анан мисалы үчүн бир мырза бар экен, 3 жолу ажырашыптыр да, мисалы үчүн. Анан апасы кечке эле баласына боорор өп, менин видеолорумду жөнөтө берчү экен. Анан ал текеберчилик, ой, мен көрбөйм аны, жөнөтпөңүзчү деп ушундай кылчу экен. Анан бир жылы апасы жөнөтө бериптир. Анан аягында угуп көрөйүнчү деп, анан что-то понравилось, анан ушинтип берилип баштаптыр дагы, угуп баштаптыр. Анан бир жыл окуп, бекер эле сабактарды өзгөрүп, жашоосунан тиги жумушунан ийгилик жаратып, эми тиги акылуу сабагын окуйм деп келип, анан историясын айтып берген да. Кандай сонун Эми керемет. кадимкидей мен башкача адаммын дейт да. Көз карашым, оюм, жасаган ишим. То есть ушун үчүн текеберчиликтен баштайт экен дагы, анан бирок кечке эле настойчиво сүйлөп айта берсе, аягында уже көңүлүм бура баштайт экен да. Ошон үчүн биз, мисалы үчүн мен билем, что китептерим, видеолорум бүт эле пайдалуу адамдарга таасирин тийгизет, бирок биз дагы ошо сатууну үйрөнүшүбүз керек да. Мисалы үчүн ошол аракты сатып атышат, тамекини сатып атат, уят нерселерди сатып атат, а биз эмнеге өзүбүздүн билимибизди сата албайбыз да. Туура айтасыз. Ошон үчүн мен мисалы үчүн азыр стимулирующий белектерди ойлоп таптым да. Мисалы үчүн 6 китебимди 2000 сомго алсаң, лотереяга катышасың, анан ал лотереянын ичинде башка номер телефондор айланып атып туруп, бирөөсү сурулат, ошол iPhone 16 Pro Max утуп алат мисалы үчүн. Анан экинчи жанагы 5 айлык онлайн курсубуз бар. Аны дагы окуп, эгерде просто эле ошол 5 айлык курстун аягына чейин чыгып койсоң, менин колуман кол саат аласың да, уже гарантированно. А эгерде ошол 5 айдын ичинде жашооң жакшы жакка өзгөрүлүп, элдерге да дем бере турчу, үлгү көрсөтүрчү окуяга жетсең, анда 3 айфондун бирөөсү сеники болот депчи. То есть ошон үчүн биз дагы адамдарга мындай жашоосуна себепчи болуш үчүн ушундай стимулдарды ойлоп таап атабыз. Эң сонун экен, адамдардын жашоосу жакшы жагына өзгөрүү үчүн, максаттуу жашоону үйрөнүү үчүн, жеке өзүн өнүктүрүү, жеке өзү өнүккөн адам ал сөзсүз конго салым кошмоюнча тура албай калат. Ошондой максатта өзүңүздөрдү таасир берейин деп аябай сонун жакшы оюндарды уюштуруп аткан экенсиздер. Урматтуу угармандарыбыз, Чыңгыз Исмаилов мырзаны сиздер YouTube каналдан, Instagram баракчасынан да таап, маалыматтарды алсаңыздар болот. Анан эң сонун негизи эле азыр сиздин сүйлөп отурганыңызды карап отурсам, практика аябай көп экен. Дароо эле пландарды түзүп туруп, варианттарын жазып, ошонун үстүнөн иштеп, жыйынтыгын күтөт экенсиз да. Мындайча айтканда, жөн эле сүйлөп коюу эмес, жөн эле сабак өтүп коюу эмес, ошол адамдын ичине кирип туруп, ошондогу баалуулуктарды ойготуп туруп, мен кыла албайм, сиз аны көрүп турасыз, ал колунан келгенин, аны кыла аласың деп ишенип туруп, анан кийин ошол максатка жеткиргенге жардам берет экенсиздер да. Эң жакшы азыр мен кубанып отурганым, YouTube каналдан көрүп жүрүп эле ошол жактан өзүн өзү тууралуу туура ой жүгүртүп, ойлорун жаңылап, качан өзү ийгилик жарата баштаганда анан эми мен офлайн түрүндө сабак өтөм деп турган. Сиз буларды билген эмессиз да. Мисалы ошончо угармандарыңызга каналыңыз аркылуу таасир берип атканыңызды билген эмессиз, бирок кандай сонун жемиш, кандай сонун ийгилик да. Чыңгыз мырза, будан сырткары бизде коомдон сырткары, өзүбүздүн өнүккөн жумуштарыбыздан сырткары үй бүлө деген да бар да. Мына ошол үй бүлөдө кээде аябай жумушубузга кызыгып кеткенде, балдарыбызга убакыт бөлө албай же жубайыбызга же жолдошубузга убакыт бөлө албай калган учурлар болот да. Сиздин жеке тажрыйбаңызда үй бүлөңүздөгү гармонияны да кантип алып кетип жатасыз, кантип жетишип жатасыз, жана бул жумуштарыңызга да кантип убакытты туура пландаштырып жатасыз, кантип ушул ийгиликтерди жаратып келатасыз? Мындай өзүңүз айткандай бизге сонун ушундай бир кеңешиңизди берип кетсеңиз. Негизи эле ошо баш кошуп атканда же болбосо азыр жашап атсаңыздар,
аялдын 3 түрү болот экен да. Ошол 3 түрүнүн кайсынысы экенин билип алсаңар, уже аялыңыз менен тил табыш оңоюраак болот экен. Ал 3 түрү дегенде кандай? Эң биринчи түрү жена мать деп коет экен. Бул аялың апаң сыяктуу экен да. Бүт сенин косяктарыңа көзүн жумат, аябай бапестейт, багат, баласындай эле карайт экен да. То есть кээ бир балдарга ошондой аял жагат экен да. То есть анткени апасынан бөлүнүп эле дароо эле башка апасы пайда болот да, ошол бапестеп, эркелетип, ошо күйөөсүн багат. Бул биринчи түр. Экинчи түрү жена сестра деп коет экен. То есть сен менен эле тең тайлашып, сен менен биргеликте иш кылып эле ушундай боевой адам болот экен. Анан кээ бирөөнө ушундай жакпайт экен да. Менден да өтүп кетет, мени башкарып кетет, анан тигинтип кетет деп байкушту басынтып, тилдеп эметип баштайт экен. Анан үчүнчүсү это жена дочь деп коет экен. То есть бул өзүнчө эле принцесса, аябай назик, анан бүт бардыгын мага обеспечить этесиң, эң сонун курортторго алып барасың, эң мыкты машина алып бересиң деген требующая такое вот богатство и роскоши болот экен да. И көп учурда жөнөкөй мырзалардын чөнтөгү жетпейт андай кыздаргачы, анткени алар аябай ухоженный болот, сулуу болот. Ошон үчүн сиз как мырза катары ойлонушуңуз керек да, ушул үчөөнүн кайсынысы мага ылайыктуу. Анан мисалы үчүн в моем случае у меня жена сестра да, то есть мага эле окшош, тоже максаттар бар, мен да аткарам деп ушундай аракетчил адам да. Мен аны алып туруп, сен үйгө отур, все, сен только балдарды карашың керек, идиш аяк жууп, тамак жасап беришиң керек десем, меники туура эмес болуп калат. Ал өспөй калат. Ал өспөй калат. То есть биз башынан эле мындай карашыбыз керек экен, моундай болот экен, в конце концов ушундай жыйынтык алып келет экен. Ошон үчүн мен ушу менен макулмунбу же башынан эле макул эмесминби деп ойлонушуң керек экен, анан чечим чыгарышың керек экен да. Ошон үчүн биз экөөбүз тең эки ар кандай тараптан өнүгүп атабыз да. Кандай сонун. Балдар деле Кудайга шүгүр ошондой мындай ызы чуу жок, нормальный сферада өсүп чоңоюп, азыр аябай таланттуу да балдар дагы. Сонун азыр бизге акыркысы 929 менен абонентибиз жазды. Саламатсыздарбы? Биз сиздерди түз эфирден көрүп атабыз дейт. Чоң рахмат, урматтуу угарманыбыз, биз менен болгонуңуз үчүн. Азыр дагы аябай жакшы ойду айтып кеттиңиз. Бир айым дагы аябай өсүп өнүккүзү келген экен. Анан жолдошумда суроо пайда болуптур да, кандай кылсам, эмне кылсам дегенде, анан бир акылман адам айтыптыр. Эгер сен азыр аялыңа тыюу салсаң дейт, анын өсүп өнүгүүсүнө тыюу салсаң, сен бактылуу болосуң дейт. Эгер сен аялыңа уруксат берсең, анда экөөң тең бактылуу болосуң деген экен да. Экөөң бактылуу болгондон кийин балдарыңар сөзсүз бактылуу болот деп. Демек караса ошо биз адам өзү жеке өнүгүү үчүн дегенсе эле ошо өзүн өнүктүрүү үчүн дагы ал өзүнүн жакынынын тилин таап, жакыны эмнеге жөндөмдүү болсо ага тыюу салбай качан ошого макул болгондо гана анан үй бүлөдө гармония сакталат экен да. Мен көп азыр ошо мырзаларга да айта кетейин. Мындай өзүнө ишенбеген коркок мырза аялын тыя берет да, басыпчы. Өзүнө ишенген мындай эриктүү, күчтүү эркек наоборот аялына поддержка берет. Ошон үчүн мен айтат элем, аялыңарга наоборот поддержка бергиле. Анткени алар өскөн сайын наоборот сиздерге ыраазы болот деп ойлойм да. Аял өсүп гүлдөп турса, анан кантип эле күйөөсүнө мындай сый урмат көрсөтө албай койсун, мындайча айтканда, аялдын бактылуу көздөрү бул эркектин тажысы деп коет да. Урматтуу биздин угармандарыбыз, ушу менен биздин жеке өнүгүү темабыз соңуна чыгып барып атат. Убактыбыз аябай бат өтүп кетти. Бүгүнкү биздин коногубуз филолог, 10 китептин автору, чечендик өнөр жана жеке бренд боюнча алгачкы бизнес тренер Исмайлов Чыңгыз мырза бүгүн конокко келди. Сизге чоң рахмат. Өсүп өнүгөрүңүз. Буюрса ушу мырзаларыбыз чындап эле баягы жубайын да колдоп, үй бүлөсүн да коноп, өсүп өнүгүү жолунда болуп, өздөрүнүн ошо коомго салым кошкон, коомго жакшы из калтырган ушундай жакшы адамдарыбыз көп боло берсин. Эми сизден биздин угармандарыбызга бир эки сөзүңүздү айта кетсеңиз. Ар бириңиздерге кайрылып кетейин. Эч качан сырттан ийгилик жаралбайт. Дайыма ийгилик ичтен жаралып, анан сырткы жашоодо пайда болот да. Сиз азыркы жашап аткан жашооңуз
бул ички дүйнөңүздүн чагылдыруусу болуп атат. Ошон үчүн ички дүйнөңүздү өзүңүздү өнүктүрүп өзгөртсөңүз, анан сырткы жашооңуз дагы өзгөрүлөт. Ошондуктан өзгөрүүнү, ийгиликти өзүңүздөн баштаңыздар, өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиздер, ошондо дагы жашооңуз оңолот. Баардыгыңыздарга бекем ден соолук каалайм. Менин акысыз ютубта видео сабактарымды көрүп, китептеримди окуп, өзгөрүп, ийгилик жаратып баштаңыздар. Чоң рахмат, аябай кубанычтабыз биздин эфирге келип, аябай ошо ар бир сөзүңүз чындап эле баягы тузу бар сөз болду. Анан жакшы айттыңыз, эч качан ийгилик сырттан жаралбайт, ал адам өзүнүн ичинен жаралат деп. Ийгиликти күтпө, аны жарат деген китебиңизде дагы ийгилик аны күткөндөрдү жактырбайт деген да оюңузду айта кеткен экенсиз. Демек, ийгиликти күтүп жата бербей, мен өзүм өнүгүшүм үчүн бирөө келип мага жакшы сөз айтыш керек, болбосо мага жардам бериш керек, акча бериш керек деп аны биз өзүбүз жарата билсек, анда кандай сонун ийгилик да. Алардын бири практикалык жашооңузда өзүңүздүн жеке тажрыйбаңыз башыңыздан өткөргөн үчүн чындап эле өсүп өнүгүү жолунда жөн эле жүрбөстөн китептерди жазып, өзүңүздүн мыкты практикалык жашооңузда кеп кеңешиңиздерди берип келүү менен канча деген адамдардын жашоосуна жакшы из калтырып келатасыз. Мен аябай сыймыктанып турам. Ушундай биздин жаш мырзалардын арасында коомго мыкты салым кошуп келаткан сиздей мырзаларыбыз көп болсун. Урматтуу угармандарыбыз, сиздер тыңдаганыңыздар мен жана Жашоо уктуруусу Үй бүлөлүк Окей радиону угуп жатасыздар. Андан кийин ушунчалык каалайт элем ар бир угарманыма ийгилигибизди ичтен жараталы, кичине нерсеге көңүл буралы, чоң ийгиликтин эшиктери ачылуу үчүн ага кичинекей кулптун ключу керек болот экен да. Биз ошол нерсеге макул болуп, өзүбүздүн артыкчылыктарыбызды көрө билип, чындап эле биздин ийгилик жаратуубузга жакшы салым кошкон адамдар менен жакшы мамиледе болсок, өзүбүздөн үстүбүздөн иштегенди билсек, чындап эле өзүбүздү жарата билсек, анда сиздер дагы сөзсүз тарых жараткан, коомго жакшы салым кошкон, үй бүлөдө гармонияны сактаган адамдардын катарында болоруңуздарга ишенебиз. Ар бириңиздерге ийгилик каалайбыз. Сынбаңыздар, муңайбаңыздар, ийгиликти сырттан күтпөй, ийгиликти өзүбүз жараталы. Чоң рахмат, Чыңгыз мырза. Буйруса, мен тойгон жокмун. Аябай сиз менен болгон маек мага аябай жакты. Бул 1 сааттык убактыбыз аз болуп калды, бирок ошентсе да аз болсо дагы биз өзүбүзгө керектүү пайдалуу сөздөрдү угуп алганыбыз үчүн кубанычтабыз. Ушул менен урматтуу угармандарыбыз, эмки шембиде жолугушканча тынч аман туруңуздар, барыңыздарга ден соолук каалайм, маанайыңыздар жакшы болсун, бүгүнкү күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.